Çin жүрөгүмдөн куттуктап кетмекчимин. 1994-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы 15 майды үй бүлө күнү деп жарыялаган экен. Баарыбызга үй бүлөлүк түбөлүктүү бакыт каалайм, ден соолук каалайм. Анда бүгүнкү маекти баштамакчыбыз. Маегибиздин биринчи бөлүгү алыскы Германиянын Тюбинген шаарында иштеп, жашап, 3 баланы тарбиялап жаткан мээримдүү эне Гүлзат менен жүргүзөбүз. Маегибиз аяктаганда суроо жооп катары дагы улантабыз. Ага чейин микрофондоруңуздарды өчүрүп турсаңыздар. Анда эмне үчүн биз бүгүн балдар жана музей деген темага көңүл бурдук. Фейсбуктан карасак, Гүлзат Байалиева абдан активдүү эң бир сонун репликаларды жасап чыгарыптыр. Ошондуктан биз бүгүн Гүлзатты ушул маекке тартканыбыз жөн жайдан эмес. Биз суроону Гүлзат сага узатсак, кантип ушул белгилүү сүрөтчүлөрдүн айрыкча басым жасаганын, биз сага аябай ыраазыбыз ошого. Айрыкча басым жасаганын бул Гапар Айтиев, биздин Кыргызстандагы Бишкек Борбор шаарындагы Гапар Айтиев атындагы музейибиз бар эң сонун. Ошол жердеги канчалаган сүрөттөр бар. Ошолорго көңүл буруп, басым жасап, реплика жасап турсун. Ошол ой, идея кандай сага келди? Бизге бөлүшүп берсең. Ой, рахмат Гүлзат сурооңо. Баарыңыздар менен дагы бир жолу учурашып кетейин. Сендилүү убактыңарга рахмат. Азыр эми экранды тиги слайдка чогултуп койгон бир нече сүрөттөрдү ошого бурайын, анан көрсөтүп, айтып, түшүндүрүп берем кантип башталганын. Көрүнүп атабы, эми бөлүндүбү? Ооба. Көрүнүп атат, ошо эл катары эле баарыбыз эми байланып калдык да үйгө, карантинде үйдө отуруп, анан мектеп курагындагы 3 балам бар. Аябай чоң эле түйшүк түштү. Өзүм деле иштейм, жолдошум деле иштейт, анан күндө кухня, анан кийин тиги мектептин сабактары тиги бул болуп, кичине анча-мынча стресс да байкалып баштады да өзүмдөчү. Аябай оор болуп, биринчи жума 10 күндөй жыргап эле жүрдүм, сонун турбай үйдөн деле иштесе болот экен, балдар менен кучакташып түшкө чейин уктап дегендей. Анан кийин бара-бара 2-3 жума кеткенде мындай кичине кыйналып баштадым моралдыктанчы. Анан кийин интернеттен көрүп калдым, дүйнөлүк музейлер хэштегти флешмобту башташыптыр. Мисалы үчүн Лондон, Амстердамдын чоң музейлери, керек болсо Россиянын тиги Питердеги музейлер, Третьяковская галерея, ошолор флешмоб баштаган экен. Музей дома деп, мисалы Третьяковка дома же Рембрандт хоум, ушундай ар кайсы аталыштагычы. Анан аларга көз салып жүрдүм, деп кызыгып, анан биздин музей да кошулуп калды, Гапар Айтиев атындагы музейчи. Анан аябай сүйүнүп мен карап баштадым. Башында бир 2-3 күн жөн эле байкап жүрдүм да, себеби эми идея деле жок, кантип баштайм, эмне кылабыз деп. Анан кийин веб-сайты дагы бир 5-6 күн ачылган жок Германиядан. Алар бир веб-сайт жасаган экен, Гапар Айтиев музейи. Бирок мындай арзаныраак окшойт да, Европага ачылган жок да, башка өлкөлөргөчү. Анан кийин аларга кат жазып айтып аттым, ошо хостингди карап койсоңор, биякта да ачылбай атат депчи. Анан кийин алар аракет кылып узартышып хостингди, анан биякта да ачылып баштады. Анан ошентип алардын флешмобуна илиндик, Айтиев үйдө деп туруп, биринчи үйдөн монтип курчактардан жасадык, эмелерден, лего бир оюнчуктардан эле окшоштурупчу. Анан кийин мисалы үчүн эмелердин аттарын окуп эле коеюн, өзүңөр деле көрүп атасыңар, ошо ким тарабынан жасалганын. Бирок ошентип балдар менен биринчи оюнчуктардан жасап, куклалардан, анан кийин эмеге кухняга өтүп баштадым. Анан кухнядагы монтип, мисалы үчүн 2 айкел бар экен, жыгачтан жасалган, аны жана үйдө
тамак жасап эле туруп атып окшоштуруп анан кийин кагазды кыркып ошо балдарым да идея берип турат. Анан ошентип окшоштуруп чыгарып баштадык. Ошентип атып бүгүнкү күнгө 36 реплика жасап коюптурбуз. Ал башында пландалбаган эле 1-2 репликадан башталган да, анан ошентип топтолуп калыптыр. Анан интернетке улам чыгарып турамын. Анан сөзсүз түрдө мен авторун жазамын. Ошол музейде чыгарылган техникасын жазамын. Бул майым менен тартылган же бул мындай айкел деп. Мисалы үчүн жыгачтан жасалган айкел болсо кызык болгону жана бир 3000 иштин ичинен издейбиз да бизге жакканын. Анан бул жакканы биринчи атым да диптих экен. Анан кийин ал фамилиябы десем, көрсө диптих деген бир термин экен. Ошо көркөм өнөрдө ошондой термин бар экен. Ал бир идеяны бөлүп, эки концепция, эки идея менен чыгарса, ошону диптих деп коет экен. 3 концепция менен, 3 идея менен чыгарса, триптих деп коет экен. Ошондой жаңы терминдерди да үйрөнө баштадык. Анан балдар орусча жакшы билишпейт, аларга кыргызчасын түшүндүрөм. Анан сайтында кыргыз тили бар, бирок бүт нерсе которулбаптыр да. Булар деле бир эми эле башташат да, карантинге караштуу мындай эми санариптешип, баарын өткөрүп чыгарып, анан котормолору баары кыргызчага чыга элек экен да, даяр эмес. Анан бул сайтына кирсек, мен эметип скриншот кылып чыгарып алдым. Google'дан эле ушунда Art Museum Check It Cage деп киргенде ушунда чыгат. Биринчи бетинде ошо кайсы бөлүктөргө бөлүнгөн көрсөңөр болот. Сүрөт, айкел, анан прикладное искусство, графика деп. Анан ичинде кыскача мындай мазмунунда жазышат да, ичинде эмне бар, канча иштер бар деп. Анан кийин биякта скрини чыкпай калган окшойт. Жанр боюнча, техника боюнча, анан тиги автору боюнча да издесе болот, алфавиттик тизме боюнчачы. Анан биринчи эле мен тиги Сүмөнкул Чокморовдун сүрөттөрүн көрөйүнчү деп ошолордон деле баштагам мен. Амнай бар экен. Монтип жанр боюнча издегенде ушундай абстрактный живопись, анималистический ушундай эметилет чыгат. Анан ичин тандап, анан издөөнү басканда ошол боюнча, ошол темадагы бүт сүрөттөр чыгат. Биякта бир жалпысынан 3000ге жакын иштер чыккан го онлайн интернеткечи. Анан монтип автор боюнча да издеп, мен укпаган, тааныбаган албетте көп автор бар. Мен өзү көркөм сүрөткө, өнөргө мындай тиешеси жок адаммын да, өзүмчү. Кызым бирок сүрөт тартат. Кызым 11 жашта. Бирок өзүм көп түшүнбөйм. Искусство мен үчүн мындай бир алыс нерсе болчу да буга чейинчи. Анан кийин кичине кирип, эми кызым сүрөт тартат, мен деле кичине түшүнүп алайын анча-мынчасын деп ошентип окуп, кызыгып баштагам. Анан ушинтип алгач ушундай кадамдардан баштаганбыз да. Бирди чыгарып, экини чыгарып, кухнядан, анан куклалардан көбөйүп кетти. Анан кийин жанагы айтып атпайм, дүйнөлүк флешмоб бар болчу, дагы деле бар. Анан ошол чоң группа бар Facebook'та, мисалы үчүн изоляция деп коет. Ал жакта күнүнө бир миңдеген эмелер чыгат да, репликалар, бирок мындай таанымал эмелердин, сүрөтчүлөрдүн күн кылышат да көбүнчө. Анан кийин ошол жака сөзсүз деле чыгарып турамын. Ошо Гапар Айтиевдики, мындай тигиндей автору деп баарын жазыпчы. Анан кийин эми аларга деле мындай бул кичине эме көрүнөт болуш керек. Мындай жакын эмес, таанышпайт да биздин сүрөтчүлөрдү. Анан кээде арасына таанымалдарды кошуп коем. Мисалы үчүн Леонардо да Винчиникин кылганбыз, Боттичеллини кылганбыз, монтип Титаникти кылгам, чайдан ундарды аралаштырып. Ошо Гүлзат, негизи ошол флешмоб деп айтып кеттиң го азыр. Ал жерде ушундай мына Титаниктин эмесин жасаптырсың, репликасын. Анан көбүнчө эле биз мисалы үчүн сүрөт, дүйнөлүк маданият дегенде биз белгилүү аты чыккан сүрөттөрдү, мисалы үчүн Мона Лиза
же башка бир черный квадрат деген бир ооба, күлүү болуп калган эле сүрөттөр дароо эле эсибизге келет го. туура. Силер азаматсыңар, биздин кыргыздын сүрөтчүлөрүнүн эмгектерин чыгарыптырсыңар. Аларды мен ойлойм көп эле элдер дүйнөдө тааный бербейт. Бирок ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына флешмобко киргизгениңер эң сонун болуптур. Себеби дүйнөгө биздин кыргыздын нукура мына кызы турат, улуттук кийимин кийип, ошону жасаптырсыңар. Бул дагы мен ойлойм эң бир чоң салым кошконуңар болуп эсептелет. Анан айтып кетсең, могу жерде могу Титаниктин сүрөтүндө жазылып турат да, реквизиты: кофе, чай, сахар, ун деп жазыптырсың. Ушунчалык эле жөнөкөйбү? Мисалы үчүн мен биринчи жолу сенин репликаларыңды Facebooktан көргөндө ойлогом да, бул Гүлзат же өзү сүрөтчү, же үй бүлөсүндө бир сүрөтчү окшойт, анан ушинтип абдан сонун окшоштуруптур деп ой кеткен мага. Анан мен үчүн татаал көрүнгөндө ушун жасаш оңой эле окшойт. Үйдө бар эле нерселерди колдонуп жасадыңар да, ошол жөнүндө дагы айтсаң. Ооба, жана айтып кетпедимби, искусствого мындай сүрөт тартканга мен такыр тышыгым да жок, мындай тиешем да жок деп ойлочумун да. Искусство башка, мен аны түшүнбөйм, ал кол жеткис бир мындай аны бир кичинекей эле бир адамдар, бир группа адам эле түшүнбөсө, жалпы адам түшүнбөйт деп ошондой ойлочумун. Анан кийин өзүм кызым сүрөт тартып баштады өзү эле кичинесинен. Анан кийин карап эле койчумун, кантип тартат деп эле. Анан ошентип кичине искусствого кызыгып баштадым. Анан кийин дагы жана айтып өткөндөй, карантинде стрессти азайтайын деп ошентип көбүнчө мындай креативдүү жакка көңүл буруп баштадым да. Эмне болуп атат деп, эми сотка, компьютерлер колдо. Анан ар нерсени көрөбүз, ар кандай идеялар болот. Ошентип анан башында деле айттым го, ошо ойлонуп жүрдүм, кандай кылсам деп. Анан коркуп да жүрдүм, кыла аламбы, кыла албаймбы деп. Анан ошондой оңойдон баштадым. Мисалы үчүн жанагы вебсайттан көрүп атып эмени эске түштү, Лего. Анан балам да айтып калды, тетиги Майнкрафт, ошо Лего барго биздеги, ошондойго деп. Алардан бир идея келет да. Анан деп туруп таап туруп ошентип кошуп койдук. Анан могу мисалы үчүн бийиктик деп аны деле ушинтип Легодон мындай идеялар өзү эле келип атты да, алдын ала биз пландап же мен алдын ала эч нерсе көрө албайм да. Бул жанагы эме креативдүүлүк деген ошондой окшойт да, алдын ала сен билбей эле жасаган учурда эле келе берет. Мисалы үчүн могу эсимде деген айкел, мына бир кыз менен жигит сүйөнүп отурушат го, ошонун жанына скрепканы эле ошо столдон сабак жасап атканбыз. Анан кийин ошентип эле ийип эле окшоштуруп коюп койдук. Артына тетиги эме пахтадан эме жасапчы, асман кылып, тетиги тетрадь артына дептер эле көк. Анан могу эмелерди, калемпирлерди көргөм. Анан ошентип биринчи сайттардан сүрөттөрдү карай берсең, кичине башыңда калат экен да, анча мынча кайсыларды көргөнүң. Анан кийин үйүңдөгү буюмдарды, күнүмдүк эле буюмдарды көргөндө, тигиге окшош экен деп, мисалы үчүн могу эт тураган эле доска, жанагы диптих дегенге окшоштуруп койдум. Анан монтип курчактарды бул носкилерден эле жасап койдук, носки-паски. Анан кийин бетине краска сыпап койдук. Анан краскасы кетпей калып, кичинекей кызым ыйлап, анан бузуп койдуңар мен кукламды депчи. Ошентип, анан жанагы дүйнөлүк флешмобто көбүнчө косплей деп, косплей ал мындай костюм кийип өздөрү окшоштурат да, кийинип, ошондой көбүнчө чыгат. Баары эле ошондой чыгат. А мен жанагы ушундай продуктыдан, оюнчуктардан жасап чыктым башында. Берки дүйнөлүккөчү. Анан кийин ошо биринчи стресстен алаксыйын деп, кичине креативдүү бололу деп, балдар менен чогуу бир нерсе жасайлы деп, анан кийин макул ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз Кыргыздын искусствосунда чыгаралы деп, анан кийин ошону максат коюп баштадым. Анан кийин ошентип эле топтолуп калды да, мен дагы максаттар көбөйүп калды да. 3-4 максат болуп кетти да ошондо. Абдан сонун экен. Демек, үйдө отуруп эле биз балдар менен өзүбүздүн мына ата-энелер жана балдар ортосундагы мамилени кантип
күчөтүү, кантип жакындатуу ушул жөнүндө маек курулуп жатпайбы? Демек биз үйдөн отуруп эле дүйнөлүк маданияттын бир багыты болгон сүрөт чыгармачылыгына балдарды кызыктырсак болот экен да. Болот. Анан бирок бул деле жана өзүмдүн тажрыйбамдан айтып кетейин, оңой эмес да. Мисалы үчүн биз карап телефон же компьютер менде да мен карап ойлогонду алар ойлой бербейт да. Анан ал эмнеди ойлогонду деле билбейсиң, кээде күтүлбөгөн бир жаңы кызыктуу идеяларды айтат. Мисалы үчүн бул эмне мынтип тарткан, анан буну тарткыча тиги киши комузду кармап турду 1 саат деп, мисалы үчүн ошентип бир кызы сурап атпайбы, анан айттым жок, бир скетч кылып эле анан кийин аны кетирип кийин краскасын түшүрсө керек деп мен деле божомолдоп койдум. Мисалы үчүн ошондой бир эмелер пайда болот да, бир темаларчы, анан чогуу ойлонуп күлөбүз. Эң жакшы күлөбүз жасап аткандачы. Анан балдарга мындай алар түшүнө турган кылып деле айтып беришти. Мисалы үчүн диптих деп мен чыгачтан көрсөткөндү түшүнүшкөн деле жок, карап эле качып кетишти. Анан мен айттым, бул чындап музейде чоң болуп турса керек, ошону жасап кое берели, кара оңой эле экен. Анан Кыргызстанга барганда сөзсүз музейге барабыз деп, ал да башка максатыбыз. Сөзсүз барып, баарын тартып, дагы бир сыра интернетке баарын чыгарам өзүм тарткандан кийинчи. Анан жана айтып кеттим го, косплейден жана өзүбүздү сүрөткө тарткандан кичине башында коркуп качып жүрдүк. Анан кийин кызым монтип мейли мен болуп берейин деп, кичинекей балдарым болбой коюшту, көп сүрөткө түшкүсү келишпейт да. Анан кызым ушинтип калпак кийип, бул Флекман тарткан "Пою для тебя мой край" деген чыгарма экен. Анан ошентип бул биринчи өзүбүздүн жүзүбүздү көрсөтүп чыгарганыбыз, бул деле оор экен чын эле. Анан кийин кошулуп баштады. Кийин мисалы үчүн жана айттым го, Чокморовдун сүрөттөрүнө кызыгып, могу лимондор менен натюрмортту үйдөн круассандарды атайын сатып алсам керек, калгандары үйдө турган. Лимон 2 эле штук экен, калган артына пияздарды деле коюп койдум. Мондай ваза жок, стаканды коюп эле үстүнө жана вареницаны иши кылса, ушундай окшош турасың, дальше эметип кетет да, башыңда өзү эле идеялар биринин артынан бири эле келип, анан балдар деле биринсин айта коет. Алардын деле көз карашы башкача да, сен көрбөгөн, ойлобогонду алар ойлойт. Ооба, биз көрбөгөндү балдар көрөт го, биз көрбөгөн формаларды, түстөрдү алар башкача байкайт, алардын көз карашы башка да. Ооба, ошондой биз ошентип жасап атканда деле ар нерсе болуп күлүшөт. Мисалы үчүн могул дагы портретти Чокморов тарткан, күзгү портрет. Аталыштарды мен өзүм эле котордум да, орусча экен интернеттечи. Осенний. Анан эметип монтип биринчи бул аялдын көз карашы жакты да магачы. Көп сүрөттөрдү карап издейсиң да, анан скриншот кылып бир папкага чогултуп коем жаккандарычы. Көз караш жагып, анан тартып көрөйүнчү дедим. Анан өмүрүмдө биринчи тарткан портрет болду ушулчу. Мынтип отуруп карасам, мындай адам тартса деле болот экен да, 40 жашта делечи. Ооба, аябай эле окшошуптур тартканың. Кызым кичине эметип атты, туралап, тиги мойну түшөйүн деп калыптыр, кичине жылды деп жана мен скетч кылып атканда келип туралап берип атты. Анан кийин кана өзүм да кылып көрөйүнчү деп бетиме краска коюп сүрөттөр экен, бирок түшө калдым. Балдар кечке күлө берип, жолдошум да күлүп, жолдошума дагы аябай чоң жакшы эме болду да, өзүнчө театр болот ага күндө кечинде жасайбыз, бүт иштер бүткөндө өзүнчө жумуш болуп калган. Анан кийин бул дагы ошо Симон Чокморовдун иши. Буну мынтип карап атып, балдар өздөрү ошо сүрөттү карап калды эме деп. Бул тай атасыбы же чоң атасыбы деп. Ошентип кызыгып эле сурай беришет. Булар Германияда немисче же англисче бир эле сөз менен берилет го, чоң ата, чоң эме тай ата дегенчи. Булар дайыма ушинтип сурайт да, бул апасынын атасыбы же атасынын атасыбы деп эле. Анан билбейм, иш кылса чоң атасы болуш керек, кыргыздар чоң аталар менен жашайт деп. Анан кел ушуларды кылып көрөбүз деп. Анан мен боендум, ошентип сакалдарды окшоштурдум. Анан балдар жаныма отуруп эле жабышып, анан кийин тай атамды сагындым деп
калышты. Таятасы жакшы көрүшөт, чоң атасын көрүшкөн эмес. Кичине кызым ыйлап баштады. Чоң атамды көргөн эмесмин, ал кандай болчу, тиги бул деп мындай. Ошондо мындай карасам биз реплика жасап атканда башка бир жаңы сезимдер деле эметет да, козголот экен адамдарда өзүбүздө делечи, эме балдарда өзүбүздө деле чоңдордо. Анан ушул сүрөт биз үчүн мындай кичине оорураак болду. Кийин кызым ошо кечке чейин чоң атасын сурап жүрдү, кандай эле сүрөтү барбы деп. Карасам телефонумда сүрөтүм деле жок экен. Анан кийин ошо кайненеме жазсам эметип сүрөтүн салып жиберсеңиз деп. Ошентип көрдүңөрбү, мындай жок күтүлбөгөн жерден деле мындай жаңы бир ойлор, сезимдер эметет да, козголуп калат экен. Эң сонун экен. Үй бүлөнү жакындатат экен, туурабы? Балдар менен. Ооба, сөз жакындатат. Диалог, ата эне менен балдардын ортосунда диалог өрчүйт экен, сүйлөшүү. Балдар менен кошо бир нерсе жасап атып, өзүбүз дагы үйрөнөт экенбиз. Азыр эле айтпадыңбы, термин мисалы, диптих дегенди баары эле биле бербейт. Бул биз да үйрөнөт экенбиз, балдар да үйрөнөт экен. Ооба, балдар да үйрөнөт. Бирок аны деле айтып кетишим керек, балдардын жанагы бизге караганда кызыкчылыгы башка да. Алар чыдамы деле көп жетпейт, анан карап эле качып кетишет. Аларды кызыктырыш керек да, мындай. Мен өзүм тажрыйбамдан да айтайын. Аларды мынтип, карагылачы, бул мындай экен. Кандай ойлоп атасың деп туруп. Антпесе булар мынтип эле кайра карап эле, мама сен дагы деле жанагы жактасың, бул жанагы музей го деп эле качып кетип калышат да, чыдамы жетпейт анан. Ошон үчүн биз ошо алардын тилин, аларды көбүрөөк тартып, анан мындай оюн катары айтышыбыз керек да. Мындай эмес, отур, бул Сүймөнкул Чокморов, сен билишиң керек десең, алар билбейт да. Анан мисалы үчүн мен 28 эмес, 36-ны жасаптырмын санасам. Ошонун баарына балдар катышкан жок, себеби бул аябай көп да, чоң, бул аны тандаш керек, жасаш керек. Алар баарын балдарым тартышып жардам берди, бирок көбүнчөсү менде болду да. Себеби мындай балдарды кыйнабаш керек, бир 15-20-сына катышса деле бул чоң жетишкендик. Ошон үчүн эгер ошо балдар менен баштап көрөм десеңер, биринчи жөн карап, жөн эле ошол сүрөттөр жөнүндө сүйлөшкүлө, жактыбы, кандай экен, бул эмне, тиги бул деп мындай жөнөкөйлөштүрүп, анан мындай мажбурлап эмес да. Мисалы үчүн бул сүрөт, бул Усубалиев 60 тарткан, ал деле чоң сүрөтчү. Биринчи монтип кукладан чыгарганбыз. Анан кичүү кызым айтып атпайбы, бул сенби же биздин тууганыбызбы депчи, окшоштуруп. Анан кийин интернетке чыгарсам, дагы бирөө сурап калды, тууганыңарбы деп. Анан ошо бир американец достор айтып калды, сенби же апаңбы деп. Жок дедим, бул жөн эле музейден сүрөт. Анан кийин өзүм монтип туруп, каны өзүм кылып көрөйүнчү деп, өзүм да сүрөткө түшүп, ошентип чыгардым. Жанагы чоң группага чыгарам да, изоляция деген. Бул дагы эле ошол улуу сүрөтчү Алтымыш Усубалиевдин эмгектери. Бул студентка, бул оро кармаган аял. Анан мисалы үчүн мен көп сүрөтчүлөрдү чын тааныбайм да. Кийин башында уялып жүрдүм, Чокморовдон башка деле билбейт экем. Чокморовду деле, Айтиевден башка Чокморовду деле биринчи ирет актер катары тааныйбыз го. Анан кийин уже эмелерди окуп баштадым, баяндарын, биографияларын баары интернеттечи. Кичине кызыгып, азыр ар бир сүрөтчүнүн маалыматы менде бар десем болот. Биз жасаган репликанын бүт биографияларын окуп чыккам. Мисалы үчүн Алтымыш Усубалиев бул сүрөттө экөөнү тең ошол тарткан, 1 жыл аралыкта экен. Кызык нерсеси, кийин мен баарын чогултканда карайм, бул баягы го, биз ошону жасаган сүрөтчү го. Жылдары дагы ошо 1 жыл экен. Анан Чокморов 10 жылдан кийин тартыптыр го, 10 жылдын ортосунда эмне кылды деп. Мындай ошондой эле бир жаңы эмелер келет да, ойлорчу, мындай ойго батасың. Анан ошо Усубалиевдин башка сүрөттөрүн деле кийинкилерин карасаң, 52-53 жылдар кийин тартылган, мындай аз түстөрдү колдонуп баштаптыр да, мындай 3-4 эле түс. Мына студентка дегенинде аябай көп, мына көйнөгүн карасаңар, көйнөктү тартыш аябай кыйын болсо керек. Ошондо деле чоң кызым айтып атпайбы, бул көйнөктү
бүткүчө кисточкасын канча жолу жууду болуш керек деп анан жууп же эметип тазалап учун кайра малып же ар кайсы түстөргө анан ушул процессте ар кандай жаңы ойлор деле келет. Ошонусу мага жакты, мындай мээ иштеп турат дегендейчи карантинде. Анан бул ошо кантип балдар менен жасап өзү мындай эле кадр артында ушундай эле көрүнөт, ызы чуу болуп эле мындай жакшы көрүнбөйт. Анан жакындан тартып жана оригинал менен кошуп жана иреттеп койгондо анан кичине жакшыраак көрүнөт да, светтерин дагы ылайыкташтырыпчы. Мындай силер деген кантип жасап жаткан учуруңар окшойт, ооба, ошондон эле мындай алыстан тартып койсоң билинбейт эле, бир ызы чуу эле мындай жакшы көрүнбөйт. Анан кийин дагы жакындан тартып, чекелерин кыркып, жана оригиналга кошуп койгондо ошондо балдар чуркап келишет, бүттүңбү, кырктыңбы деп, эме коштуңбу депчи, жана коллаж кылып кошом да. Ошол дагы аларга эң жаккан момент. Анан азыр анан Кыргызстанда жөнөтүп турам да. Рахат алып, аябай күлүп жүрдүк, бири-бирибизге эметипчи, айтып. Анан бул апам жасаган портрет Теңизбаевой деп 79-жылы Флекман тарабынан тартылган экен. Анан күтүүсүз жерден эле апам жөнөтүп калды, мына биз да жасадык депчи. Анан аябай күлүп, эмне болуп ушундай отуруп сиз да жасап калдыңыз деп айтат. Халатын көрүп эле эме ошо эмесине, вебсайтына кирип карап баштаптыр сүрөттөрдү. Анан бул аялды халатын көрүп эле эстедим өзүм халатымды дейт. Анан ушинтип банядан чыгып эле отуруп алып китепти кармап түшүп койдумбу окшоштуруп деп. Бул деле мындай эме да, салым да, жана башкаларга көрсөткөн. Мисалы үчүн монтип тартылган сүрөттү көп деле байкашпайт. Мындай күнүмдүк көрүп жүргөн нерсени колдонуп коюп койсоң, сага жакыныраак болот да. Мындай искусство жана мен айтканда мен үчүн деле мындай алыс болчу да, жана кол жеткис деп. Анда күнүмдүк бир нерселерди колдонуп же өзүң отура калып мындай кичине күлкүлүү болсо, аны көбүрөөк сиңет да деп ойлойм. Башка көрүүчүлөргө делечи көбүрөөк жакыныраак болот. Бул ошо абысындарым, келиндерим кылган, жээндерим кылган сүрөттөр. Анан бул дагы кадр артындагы бир көз ирмемдер. Ушундай көрүнөт, ушундай эле. Анан тетиги студентка деген сүрөттү кылып атканда, бул улуу кызым жок болчу, көбүнчө сүрөтчү ал улуу кызым. Жолдошум деле чыдамы кетпейт, көп кадр кетет. Бир 15-20 жолу тартыш керек да. Себеби же көлөкө тийип калат, же тагы көрүнүп калып башка болуп калат. Анан мен карайм да, карап туруп дагы дейм. Кичинекей кызым тартканда жердеги чачылган нерсени өзүнүн бутуна кошо тартып, ошентип эң көп кадр ушунда болгон. 25 кадр тарткан кичүү кызым. Анан эптеп ичинен бирөөнү тандап окшоштургам. Ошо биз жасаган репликалардан тандап чыгаргандарым. Азырынча ошо флешмобума жыйынтыктап коеюн. Бул дагы токтобойт деп ойлойм. Анан кийин аягында дагы бир нерсе баарын чогултуп чыгарам интернетке деп ойлойм. Баарын чогултуп, чүнкү бул бир айдын аралыгында жасалган нерсе да. Анан виртуально выставка деп бир өзүнчө көргөзмө, карантиндин көргөзмөсү деп анан айтып атпайм, элге жакыныраак болуш керек деп ойлойм да. Жана күнүмдүк нерсени колдонуп кылсаңчы, эң туура. Чыгарганга караганда анын жанына отура алып сен жанагынтип помидор кармап отурсаң, картошка кармап мындай жакыныраак болот деп ойлойм. Анан баарыңарды ошо учурдан пайдаланып чакырып кетет элем. Келгиле биздин деле ошо көркөм өнөр сүрөтүн колдоп, биздин музейди колдоп, жөн эле баш багып койгула, мындай реплика жасабасаңар деле жөн эле карап койгула. Биздин деле залка сүрөтчүлөр болгон, көп сүрөтчүлөр болгон. Анан мынтип карап отуруп чын эле жанагы өткөн учурда
кайсы ойлор, ошо кандай жашоолорду басып өткөнбүз ушу сүрөт аркылуу көрсөңөр болот да, таанып мындай башка бир ойлор деле пайда болот. Бул деле жашоодогу алынган нерселер да, мисалы үчүн сүрөтчүлөр Гапар согушка катышып келген фронтовик Гапар деле аябай көп сүрөт жараткан, анан техникаларды мындай башкача, анан алар деле өзгөрүп турат. Бир эле сүрөтчүнүн техникасы деле өзгөрүп турат экен. Ошого силер деле көз салып, көңүл буруп, анан колдон келишинче элге деле жайылтып, ошентип биздин музейди колдоп койсоңор, биздин деген Кыргызстанды мен музейге тиешем жок, колдоп койсок чогуу, бул деле бир өлкөбүздүн, биздин маданиятыбыздын бир баалуу бир жагы да, көркөм өнөр сүрөтүчү. Анан булардын соц тармактарда баракчалары бар, Facebook, Instagram, Telegramда, Facebook'ta англисче аташыптыр. Булар деле эми өрчүп атышат да, музей деле, билесиңер, бул деле эмеда мамлекеттик айлык аз, анан ошого деле рахмат, булар аябай берилип иштешет. Булар деле азыр ошентип чыгарып, интернетке чыгып атышат, санариптешип, булар деле аракет кылып атышат. Ошо баракчаларына кирип кошулуп, көңүл буруп койгула деп өтүнүп кетет элем. Биз маданиятыбызды чогуу көтөрөлү, көркөм өнөр маданиятын. Ичинде кызыктуу нерселер бар. Булар деле, биз сунуштарды жазып турсак, булар деле өнүгүшөт. Мисалы үчүн кыргыз тилге көп нерсени которуш керек. Анан эң туура. Себеби дүйнөдө мисалы үчүн биздин кыргыздын сүрөтчүлөрү жөнүндө баары эле биле бербейт да. Мындай белгилүү соц тармактар аркылуу, Facebook, Instagram, Telegram аркылуу чыгарсак, демек дүйнө боюнча биздин маданият, биздин көркөм искусство боюнча канчалаган адамдар маалымат алышат. Абдан жакшы демилге экен. Эң чоң сага чоң рахмат айтабыз, Гүлзат. Себеби ушул демилге аркылуу биз балдарыбыз менен кандай кызыктуу, жакшы убакыт өткөрсөк болот экен үйдө. Туурабы? Гел Айкүмүш. Болот, ооба. Анан дагы бул чекеде кантип силерге көрсөтсөм, хэштегтерди көрдүңөр да, ITF үйдө, музей үйдө, Пападив музей деп. Азырынча 3 флешмоб хэштегтер менен жайылып жатат. Ошо музейдин алкагында, Гапар музейдин аркылуу. ITF үйдө, музей үйдө, Пападив музей. Пападив музейинде эле ошо кыргызча которушпаптыр. Пападив музей дегени ал ошо музейдин ичиндеги бир сүрөттү алып, ошону балдарыңар же өзүңөрбү тартсаңар, кол менен тартып чыгарсаңар, кийин карантин бүткөндө ошол бүт сүрөтүңөрдү распечатка кылып, музейге көргөзмө кылып илишет экен. Мына карантинде биздин ошо көрүүчүлөр ошо кошулганы деп, ошо Пападив музей деп сүрөт тартсаңар болот. Музей үйдө, анан ITF үйдө деген жана мен силерге көрсөткөндөй репликалар. Анан көбүнчө элдер 2-3 кылып катышып атышат. Анан жалпысына бир 100гө деле жетпеген реплика да, жалпысынан. Бул дагы өкүнүчтүү, себеби башка дүйнөлүктү карап жүрөм да, күндө 1000ден чыгат, 100 000, 500 000ден уже эмелер репликалар бар башка дүйнөнүн музейлериндечи. А биздики ушундай 100гө жетпейт. Анан ошентип кичине эметип калам. Биз көбүрөөк убакыт бөлүп, биздин маданиятка, көркөм өнөргө көбүрөөк колдоо көрсөтүшүбүз керек экен, жайылтып. Азыр эми телефон баарында бар. Монтип Instagramдан деле ITF музейм деп кирип 5-6 сүрөтүн карап койсок деле, бул деле чоң иш да, мындай жаңы бир ойлор батабыз деп ишенемин. Ооба, эң сонун. Ошо азыр менде бүттү реплика жыйнагым. Чоң рахмат, Гүлзат. Анда биз ушул бүгүн 17 майда бир аз даярдык көрүп койдук эле, постер жасап, урматтуу апалар, урматтуу энелер, 17 майда буюрса
энелер күнү майрамдалат бизде. Келе жаткан энелер күнү менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Үй бүлөбүздө жакшылык болсун, балдарыбыз жакшы чоңоюшсун, балдарыбыз креативдүү чоңоюшсун, балдарыбыз ар тараптан өнүккөн балдар болсун. Себеби балдарыбыз канчалык жакшы чоңоюп, жакшы ийгиликтерге жетишсе, ошончолук биз энелер, апалар, ата энелер ошончолук бактылуу болобуз. Туура. Андай эмесе биз бүгүнкү абдан жакшы, абдан пайдалуу деп эсептейм. Вебинардын аягына жетип калдык маегибизге. Эгер катышуучуларда суроолор, кандайдыр бир каалоолор болсо, азыр байланышка чыгып айтып кетсеңиздер болот. Саламатсыздарбы да бир жолу? Рахмат. Айтып сүйлөп койсокпу да. Гүлзат, чоң рахмат. Абдан эң кереметтүү, эң укмуш ой экен. Чындыгында бул үйдө отуруп кооперативди көрүү деген жана эме бар эмеспи, приложение 360 деген. Ошол жерде Египеттеги гизаларды көрүп эле, ошонун ичинен эмелерди көрүп алып сүйүнүп атканбыз. Чындыгында эле кооперативди көрүш керек деген менде чындыгында ой келбеди эле. Буну көрүш керек экен. Эң сонун ой экен, ушуну жасашыбыз керек. Анан мен байкап жүрөм, Facebook'та көп жана кызыңдын Айбикенин сүрөттөрүн коесуң, Айбике да. Сонундай түшүнүктөрү абдан башкача да. Мен аны ойлойм, бул катышуучуларыбыз билбейт. Гүлзат аябай мындай уникальный кыргыз кыз да. Бул Америкада окуган, анан булар Флоренцияда жашашкан, азыр эми Германияда жүрүшөт. Ошентип жүрүп дагы балдар аябай мындай өнүккөн балдар болсо керек. Ал жерде тарткан сүрөттөрдүн маанисин көрүп мен таң калчумун да. Ушундай жаштагы бала ушундай нерселерди ойлонот экен депчи. Таң калгам аябайчы. Азыр эми мындай сүрөттөрдү көп койбой калды эле. Аябай ошо кызыңдын өнөрү өркүндөй берсин, балдарыңын жашоосунда чындыгында жолдошуңа экөөңөр абдан чоң салым кошуп атасыңар. Ушул салымдарды бизге да ошентип бөлүшүп турсаңар, биз Кыргызстанда өзүбүздүн балдарыбызды ошентип өнүктүрөлү. Мындай руханий байлыгын биктетели, биздин чын эле маданиятыбызды көтөрө тургандай балдар чоңоюш керек. Эң сонун идея. Дагы бир жолу чоң рахмат. Германияда болсоң да ушу Кыргызстан деп ушинтип эме кылганың эң сонун. Рахмат чоң. Рахмат Сайкал, чоң рахмат. Ооба, Айбике сүрөт тартат. Башында кичинекей болгондо оңой болчу, сурабай эле чыгарчу элем. Азыр көрүп калса тыят да мени эмне чыгарып салдың. Анан Германияда мектептерде катуу айтып турат экен да, кулактарына коюпчу, эмеден интернеттен алыс болгон, анан кийин сүрөтүңөр чыгып калбасын, тиги бул деп мындай коопсуздук күчтүү экен, интернет коопсуздугун сактап балдарга куят экен да месинен. Ошон үчүн 3 балам качан сүрөткө тартайын десем эле анан чыгарсам эле каяка чыгардың, анан тиги бул деп сурап турушат. Эми бир жагынан жакшы дечи, алар деле кичинемдей көзөмөлгө алынат да. Анан башка жагынан азыр эми алардын оюнан көз карандымын дегендей. Ооба, рахмат чоң Сайкал. Ошо бирге чын эле маданиятыбызды көтөрүшүбүз керек, башка тарабын делечи, көркөм өнөр сүрөтүн. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, сүйлөп койсом болобу? Гүлизат эже сүйлөп койсом болобу? Саламатсыздарбы, мен Ош шаарынан. Гүлзат эже, мен убагында кире албай калдым, анча кечирим сурайм, бирок менде бир сунушум бар эле да. Мисалы үчүн балдарга биз жашынан өзүнө ылайык китептерди тандап берип, жомок менен жомок окуп беришибиз керек, же болбосо жеңил дастандарды окуп беришибиз керек. Баланын, кыргыз баласынын тарбиясы үчүн ушундай нерселер жасашыбыз керек деп атабыз да. Буга чейинки немеңизди көрбөдүм. Мен азыр Facebook'тан сиздин баракчаңызды сөзсүз карап окуйм, бирок менин сиз ушул каармандардын композициясын топтоп ушундай бир нерселерди жасаган белеңиз, же жасай элек болсоңуз ушул нерсени сунуш катары айткым келип атат да. Мисалы, ийнелик менен кумурска жана биз балдарга сөз менен айтпай, сүрөт менен жеткире турган бир композицияны жасасак болобу дейм да. Иллюстрация кылып, иллюстрация катары. Көмөч нанды, мисалы үчүн биздин балдар билет, бирок аны окуп берсең укпайт да. Ошону сүрөт аркылуу жеткиргенге, кызыл шапочка,
ушундай сыяктуу нерселерди да, мисалы үчүн бизде азыр акыл каражашты деле алып чыксак болот деген оюм сизге сунушум. Рахмат баарыңыздарга. Абдан сонун нерселерди алдым мен өзүмө. Сиз сүрөт аркылуу берсеңиз, мен өзүм акынмын, ыр жазам. Менде азыр ыр аркылуу, ыр сап аркылуу жете турган бир немелер пайда болду да. Рахмат баарыңыздарга. Ооба. Рахмат. Бермет, чоң рахмат. Чоң рахмат Бермет. Ошко дагы салам. Чыгарсак болот, эң туура. Бир гана сүрөттөрдү эмес, кармаларды дагы чыгарсак. Мен айтып кетет элем, бүгүнкү биздин вебинар маегибиз бул ушул ата-энелер жана балдар тобунун биринчи иш-чарасы. Мындан ары дагы мына бүгүн биз балдар жана музей деген темада маек жүргүздүк, вебинар өттүк. Кийинки вебинарлар, кийинки иш-чаралар башкача форматта мүмкүн өтөр, бирок негизги максаты, негизги ою ушул бүгүнкү теманын алкагында болот да, дагы көптөгөн ар кандай форматтагы, ар кандай түрдөгү иш-чаралар дагы көп болуп турат. Ушундай азыр мына Бермет айтып өттүңөр силер, ушул идея дагы буюрса колдонобуз биз. Ошо Бермет мен да айтып кетейин, 3 балам бар да, анан чет өлкөдө турабыз. Булардын деле маданияты кыргызча болсун, тарбиясы кыргызча болсун деп, эми ар кайсы маданияттын жакшы жактарын алалы деп, анан өзүбүз менен кыргыз тилинде жазылган китептерди, ыр саптарды жана ыр жыйнактарды алып келебиз. Кайненем өзү акын, Роза Мукашева деген, илгери жазчу, азыраак жазат да. Анан ошо кичи эпосторду деле ала келебиз. Анан кожо жашты окуп берсем кыйналышты, көп түшүнбөйчү. Биз андай сөздөрдү күнүмдүк жашоодо колдонбойбуз да. Анан кийин мондай башкача кылып айтып бердим, образга кирип, ал монтип, тигинтип дегенде кызым сүрөт тартты, иллюстрация кылып, жана Кайберенди тартты, ал качып, балдары менен качып, балдары күтүп, балдары апасынын жанына кучактап, качан келет деп жана кроватька жаткызып койгон балдарын иши кылса мындай адам катары ошол эмелердичи, эликтерди мындай адам катары окшоштурду да. Анан кухняга атасы келет качып, мен араң кутулдум адамдардан депчи. Анан кийин ошо Кайберен эне барып кухняда экөө чай ичип сүйлөшүшөт. Мындай балага башкача келет экен, чын элечи, мындай оюна башкача образдар келет экен. Анан мен да күлүп аттым. Анан бирөөсү пульт менен телевизорду өчүрүп атат, бир баласы, 3 баласы бар экен, ал Кайберендин делечи, кызымдын образындачы. Ошентип бир 6-7 барак тарткан, мен кожо жашта окуп бүткөндөн кийин. Мындай деле кылсак болот. Анан дагы бир-экини тарткан, кыска кылып эле бүтүргөн. Ал бир казактардын кичи эпосу болчу. Эме сурап калды, жолборустор бизде бар беле депчи, Кыргызстанда. Айттым, биз тарапка деле келишсе керек, бир Казакстан жакта бар болчу. Анан алар бирок кырылган, жок болгон деп айтып бергенде, ошону деле тартып баштады. Алар кырылып атканы, жок болгонун. Ошол жакшы сунуш Бермет. Мындан кийин деле биз топтолуп ошо балдарга окуп берип, анан алар кайра аларды уган эмне анан кантип таасирленет, аны биз биле албайбыз да. Биз башка го эмебиз, жана восприятие дегендейчи. Ошо жакшы сунуш Бермет, рахмат. Гүлзат эже, рахмат. Ушундай балдарды тарбиялап аткан сиздей энелер аман болсун. Анан Гүлзат Бекмырзаева эжеке, сизде уюштуруучуларга рахмат. Мен бул сиздердин вебинарыңыздарды Кут билим KG баракчасынан окуп калдым да. Анан менде дагы бир идея пайда болду десем болот. Бизде фразологизмдер бар да. Башка тилде кандай? Бизде мисалы үчүн фразологизмдер деген бар да. Ушул фразологизмдерди, кыргыз фразологизмдерин сүрөт аркылуу жеткиргенге мен бир идея же болбосо мен ушундай сүрөт жаатына кызыккан кишилерди издеп аткам да, Гүлзат эже. Ушул нерселерди эгерде кийинки вебинарларга алып чыксак, биринчи балдар үчүн жеңил фразологизмдерди жана башкаларды мен таап берүүгө даярмын. Кызматташып ушундай ошол кыргыз искусствосун кыргыз сөз өнөрү менен байланыштырып, сүрөт искусствосу менен сөз өнөрүн айкалышкан бир башкача бир немесин алып чыксакчы деген оюм калып атат да. Сөз плюс сүрөт дегенчи,
ушундай бир башкача бир искусство чыгат экен да. Менин балдарым негизинен сүрөт тартканга кызыкпайт. Эч кимисин кызыктыра албадым. Кичинекей кызым кичине чиймелейт. Ошол сиз айткандай мен кожо жашты окуп берсем, кожо жана Кайберен көзүн көл кылып ыйлады деген жеринде Кайберендин көзүнөн жаш агызып, анан чынысына жашты толтуруп коюптур да балачы. Ушул чыныга толуп калды апа деп атпайбы? Анан ушундан дагы бир ушундай бир нерселерди жасасак, азыр мен сөзсүз Айтиевдин көргөзмөсүнө кирем, буларды балдарыма көрсөтөм, тааныштарга ссылкасын жөнөтөм. Жана башка ушундай бир иш аракеттерди биз өзүбүз көтөрүп чыкпасак, кыргыз үй бүлөсүндө энелер көтөрүп чыкпасак бул нерсени, ушундай акыркы мезгилде бул тарбия жаатына байланышкан көп негативдер көбөйүп кетти да. Ошон үчүн позитивдерди колдойм. Кудай буйрса, ошо чогуу иштешүүгө даярмын сиздер менен. Аябай жакшы, мен аябай катышканыма кубанычтамын. Байланышыңыз биз менен. Ушул себептен, ушундай максат үчүн онлайн университет порталында атайын багыт, атайын агым ачылды. Ушул ата-энелер жана балдар. Ушул жерден ушундай биз иш-чараларды мындан ары дагы улантабыз. Бермет, сиз анда бизге байланышка чыксаңыз, телефон номериңизди азыр калтырсаңыз болот. Бизге байланышка чыгып, биз менен кызматташыңыз, биз абдан кубанычта болобуз. Элира, бир аз эмеге фото эме кылыш керек, сүрөт эметип аласыңбы? Ооба, мен скриншотторду алдым. Ооба, дагы суроолор бар бекен катышуучулардан? Негизинен мен могу чатты карап чыксам, баары абдан кубанычта отурам, баары эле абдан чоң рахмат, ыраазычылыктарын билдирип жатышат. Сиздерге да рахмат. Башынан аягына чейин катышып бердиңиздер. Көбүнчө эле ушул каалоо, ыраазычылык билдирип жатышат Элира. Чатта пока суроо жок. Баарыңыздарга рахмат, уюштурган сиздерге рахмат. Гүлизат баарыңарга. Тиги Берметтин айтканы да жакты. Ошону колдош керек. Жаш балдарга сүрөттү, ооба жанагы иллюстрация кылган жакшы да, балдар жакшы түшүнөт. Бөөктөргө ошонусу жакшы. Кыргызча чын эле көңүл бурулбай калды балдарга. Ушул вебинарыңар аябай жакшы, эң актуалдуу жакшы көйгөйлүү маселе көтөрүп чыктыңар. Карантинде үйдө отуруп балдар менен ата-энелер да кыйналды, балдар да кыйналды. Жакшы актуалдуу маселе болду. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кыргызымдын Курманжан дапкаларына болгула кыздары, рахмат силерге. Сиздер да аман болуңуздар. Чоң рахмат. Сиздердин батаңыздар менен. Рахмат. Заттын ата-энесине дагы чоң рахмат. Ушундай кызды тарбиялап, аябай искусство, моделдикка, илимге кызыккан кызды тарбиялаган үчүн. Ошон үчүн ушундай иштерди жасап жатат. Кызы Германияда университеттен болгон. Чатка Аидежеда жазып атат, Аидежеда Германиядан жазып атат окшойт. Гүлзаттын ата-энеси сиздерге рахмат, ушундай кызды өстүрдүңүз дейт. Рахмат. Эмилия Зундуева Англиядан жазып атат, Лондондон. Чоң рахмат, Гүлзат эже, сонун идеяларды таапсыздар дейт. Аидеже жазып атат, Германиядан. Сиз бизге акыл сөз берсеңиз болот, тарбия боюнча. Ооба, Германиядан дейт. Гүлзат эженин ата-энесине айтып атат окшойт. Аидеже, сиз бизге акыл сөз берсеңиз болот, тарбия боюнча дейт. Ооба дейт. Рахмат, сиздерге чоң рахмат. Гүлзат эже, Гүлзат Баялиева эже, Гүлзат Бекмурзаева эже, ушундай бала тарбиялоо, ата-эне жана бала лабораториясынын катышуучулары, эмилгечи топ, ушу кайдыгер карабастан Кыргызстандагы көйгөйлүү маселелерге, бала тарбиялоо маселесине,
ата эне менен баланын карым катнашын чыңдоо маселесине, өзгөчө мына коронавирус пандемия учурунда үйдө камалып отурганда көптөгөн ар түрдүү окуялар болуп жатат үй бүлөлөрдө. Ушундай искусствого балдарды кызыктырып, чогуу мамилелерди чыңдоо үчүн бөлүшүп кеткен тажрыйбаларыңыз үчүн чоң рахмат. Буюрса биздин бала жана ата эне лабораториясынын бул тушоо кести вебинары болду. Мындан кийин да иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Катышуучулар, сиздер дагы тааныштарыңыздарды, чөйрөңүздөгү адамдарды, кесиптештериңиздерди чакырыңыздар. Баарында эле балдар бар, баарынын эле көйгөйлүү маселеси бала тарбиялоо. Ошондуктан баарыңыздарды бул тууралуу вебинарлар тууралуу кулактандырууларды таратканга жардам бериңиздер деп чакырмакпыз. Чоң рахмат. Эртеңки апалар күнү менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Биз ата энелер лабораториясы сүйлөшүп атканда эмне кылсак деп ырдап берсекпи апаларга деп, апалар жөнүндө ырдууларды дагы айтып атышкан. Буюрса дагы келечекте ырдап беребиз апаларга. Ырдап да беребиз. Ырдабай калдыкпы? Анда биздин сонун сүрөттү койдуңуздар, постерди. Ошол сиздерге белек болсун. Мындан кийин дагы вебинарларыбызга күтөбүз баарыңыздарды. Чоң рахмат. Рахмат, жакшы калыңыздар. Дагы ошо уюштурганда жолугабыз деп ишенемин. Дагы башка темаларды алып чыгабыз. Сиздер менен байланышыңыз. Байрамыңыздар менен келе жаткан. Темаларды дагы сунуштасаңыздар болот. Кайсы темалар кийинки вебинарларга катышуучулар, Кыргызстанда, башка өлкөдө кайсы темалар бар, аларды да сунуштасаңыздар болот. Оксана Исмаилбекова жазып атат. Оксана дагы Германиядан жазып атат. Гулизат эже кызыктуу суроолорду берип, жакшы модератор болдуңуз. Рахмат дейт. Рахмат. Чоң рахмат. Сонун болду, чоң рахмат. Анда кийинки көрүшкөнгө чейин эсен аман туруңуздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта болгула. Баарыңарга рахмат, саламатта калгыла. Аман эсен көрүшөлү баарыбыз. Жакшы вебинарларда көрүшөлү. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен.